Салам достор, азыр Кыргызстанда жогорку кеңештин шайлоосуна үгүт иштери жүрүп жатат. Мына ошол жогорку кеңештин шайлоосуна Кыргызстандагы Ыйман Нуру саясий партиясынан үгүт талапкерлигин койгон Ош шаарында белгилүү юрист, саясий аналитик Руслан Ташанов бизде конокто. Руслан мырза, саламатсызбы? Мен сизге алгачкы мындай суроо берейин. Сиз мына жогорку кеңешке талапкерлигиңизди койдуңуз, шайлоого баратасыз. Биринчи эле суроом, сиз кимсиз, каерде төрөлгөнсүз, бала чагыңыз кандай өттү, бала чагыңызда кыялдарыңыз кандай болгон? Рахмат Арген. Балалык чагым кадимки эле Кыргыздын кадимки айылында чоңойгон балдардай эле болду. Кызылкыя шаарынын Кинжиген деген айылы бар. Ошол жерде төрөлгөм. Ошол болоттун ичи бир арык суу агат, орто сай, ошол сайдын жээгинде үйүбүз бар эле. Үйүбүз дагы ошол мектепке жакын жайгашкан. Кадимки эле апам мектепте мугалим болчу, ал эми атам ошол кызматкер. Биринчи кезекте айыл жигиттин калыптанышына чоң таасир тийгизет. Себеп дегенде айылда биринчи кезекте мал кел дегендей, дыйканчылык дегендей, ошонун баарына жаш кезиңден аралашасың. Ошол адырларда кой эчки айдап, андан калса дагы ошол күрөк менен жер казып, ошол жерде дыйканчылыкка аралашып, ушинтип чоңойгонбуз. Бала кезде кандай чоңойгондо эмне болом, кайсы бир кесиптин ээси болом деген бир кыялдарыңыз бар да, эмне болгон эле? Албетте менде бир чоң ошол кыялым, мен юрист болом деп кыялданчумун да. Анан жанагы элде айтып коет го, жаштын тилегин берет депчи. Анан буйруп, анан юридикалык кесипке ээ болдум. Ош мамлекеттик университетинин юридика факультетин бүтүрдүм. Алгач Осмонов атындагы ошол Кинжиген айылында мектепте окугам. Андан кийин Кызылкыя шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы мектепке келип, ал жерде жакшы окуп бүтүрүп, андан кийин Ош мамлекеттик университетинин юридика факультетине тапшырып, аны ийгиликтүү 2000-жылы аяктадым. Андан сырткары дагы мен бир чоң бир кыялым, бир 10 гектар бак тиксем дейм да. Ошол кыялым мен ошол окуучулук кезимден бери жүрөгүмдө жашап келет. Буюрса ошол тилек максаттарымдын үстүнөн да иштеп атам. Бир какыраган жерге суу чыгарып, ошол жакынкы бир 15-20 жылдын ичинде чоң бак тиксем деген пландарымда азыр үстүнөн иштеп жатам. Руслан мырза, эми мына шайлоо, саясат теманы ушул жакка бурайлы. Кыргызстандагы кадр саясаты боюнча суроо бергим келет да. Мына жаштар бийликке келиш керек деген мындай жаштар арасында коомчулукта ушундай талап бар. Сиздин оюңуз кандай буга? Менин оюмча, биз жалаң эле жаштар келсе, Кыргызстанда башкаруу системасы оңолот, өлкө өнүгөт деген ой бир аз туура эмес болуп калат. Салыштыруу иретинде айта турган болсок, мамлекетти башкаруу бул велосипед айдоо эмес да. Велосипедке жаш баланы отуруп койсоң, бараттан жыгылып туруп, кайрадан да аракет кылып кээп кетем деген нерсе эмес. Кыргызстанды башкаруу бул ичине жүргүнчүлөр толгон бир чоң автобус. Ал автобус ар түрдүү кыйчалыш жол менен барат. Бийик ашууларды ашат. Көпүрөлөрдөн өтөт, дарыяларды кечет. Эгерде эч тажрыйбасы жок бир айдоочуну отургузуп койсок, анда ал автобустагы жүргүнчүлөрдүн тагдыры эмне болот? Ал эми кандайдыр бир тажрыйбасы бар айдоочу айдап, анын жанына өзүнүн шакиртин отургузуп алып, аны бир нече жол ага үйрөтүп, ошол жолдун оош кыйыштарын бир катар
колдон баштан өткөргөндөн кийин андан кийин ошол мамлекеттик башкарууну берсе, ошол башкаруу ролун берсе, менимче максатка ылайык болот. Жыйынтыктап айтканда, мамлекеттик башкарууда улуу муундан үлгү алчу өмүрү өрнөк мамлекеттик кызматкерлер четтен чыгат. Ошолордун жанында биз шакирт болушубуз керек. Жана алар бизге буга чейинки тажрыйбалары менен бөлүшүп, таптап, андан кийин мамлекетти биздин колубузга беришибиз керек. Эгерде биз бир эле заматта жалаң жаштарга мамлекеттик башкарууну берип койсок, бул опурталдуу нерсе. Эми жалпы эле өлкөдөгү кадр тандоо проблемаларына токтоло турган болсок, айрым бир мамлекеттик органдарда, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарында кээ бир учурда татыксыз кадрларды көрүп калган учурлар болот. Мен мамлекетти адам денесине, адам организмине көп салыштырам. Баштын функциясын аткарыш керек. Мээнин функциясын аткарыш керек. Көздүн функциясын, колдун, буттун функциясын. Кээ бир учурда бизде кээ бир мамлекеттик бийлик органдарында, өз алдынча башкаруу органдарында биз мээнин ордуна жамбаштын туруп калганын, же болбосо колдун, буттун туруп калганын көрөбүз да. Ошондуктан хаос, ошондуктан башаламан. Менин оюмча татыктуулар келиш керек. Башкача айтканда, интеллектуалдуу, илим, билими, турмуштук тажрыйбасы бар кишилер жетекчилик органдарга келиш керек. Чымчык сойсо да касап сойсун дейт элибизде. Же болбосо иштин ээлерине бергиле дейт. Ошондуктан ар бир иштин ээси аткарыш керек. Дагы бир суроо, мына Кыргызстандагы болуп жаткан коомдогу процесстерди боюнча сурагым келет да. Сизде ушул учурда эмне түйшөлтөт, эмне мындай кабатыр кылат, анан кайсыл процесстерге ынанасыз, канааттанасыз? Керемет элбиз. Кээ бир учурда кайдыгер болуп кетебиз да. Ой, айланайын. Могу жерде паракорлук болуп атат десе, болуп келген боло берет деп коебуз. Бирөө пара сурап атса, ошону тиешелүү жерге айтып жеткиргендин ордуна ошол аз гана тыйынын берип коеюндан жумушум бүтсө деп кете беребиз. Шайлоолорду добуштарыбызды сатабыз. Ошол эле учурда айкөл элбиз. Мени кейиткени, зээнимди кейиткени бул элдин көпчүлүк учурда кайдыгерлиги жана өз добушун саткандыгы. Ал эми кубантканы, мына былтыр пандемия учурунда эл кандай бириктик, ошол ооруп аткандарга кандай жардамдарды көрсөтүп аттык, ыктыярчылар кандай уюшуп атты. Бул албетте кубантпай койбойт. Ошону менен бирге эркиндикке умтулган элбиз. Кулдук мүнөз кыргыз элине таандык эмес. Ошону менен бирге эле меймандос, тейлигенен элбиз. Өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды четке коюп, керек болсо кошунанын же болбосо коноктун кызыкчылыгын жогору койгон элбиз. Бул албетте мактаарга татырлык. Башкача айтканда, мындай буркан шаркан аламат кыргыз элибиз да. Бул биздин эл. Мындан башка элибиз жок. Кейитсе да, ыйлатса да, кубантса да, бул кыргыз эли, бул биздин эл. Мындан башка элибиз жок.